Ассаламу алейкум, урматтуу багбандар. Кырман көтөрүп жатабыз. Атамдын багында ашардабыз балдарым менен. Бардыгыбыз классикалык бактын үстүндө чыгып алып терип атабыз. Мен азыр калтырат титиреп, мына ушундай 5 метрлик болгон шаттын үстүнө чыгып алып, контент тартып аткан мезгилим. Классикалык бакта жакшы жери суун азыраак ичет. Мына ушул бак ашып кетсе бир 2 жолу суу ичкен болуш керек. Анан шамалга туруктуу, тамыры күчтүү болот. Анча-мынча суу ичпей калса дагы стресс болбойт. Мынтип майдараак, жалбыраак боло берет. Азыр ушул экинчи дарагым, балам экөөбүз терип атабыз. Кечке чейин ашып кетсе бир дагы бир 2 челек теребиз, Азыр 5 челек терген болушубуз керек. Саат 2 болду. Классикалык бактын жакшы жери ушундай. Анча-мынча карабай койсоң эле бак боло берет. Монтип гилас тийип бак боло берет. Анан интенсивдүү бакка салыштыра турган болсок, туугандар, булардын аралыгын көрүп атасыздарбы? 6-6 тигилген. Аралыктары алыс, бийик, азыр кеминде эле 6 метрден ашыгыраак. Мөмөнүн сапаты ар кандай. Бирөөсү 28, 30, кээ бирөөлөр 32 ушундай. Анан кээ бир жери бышкан, асты жагы кызыл бойдон. Эгерде интенсивдүү бакка салыштыра турган болсок, интенсивдүү бакта жакын тигилет. Бир көчөттүн ордуна 4-5 же болбосо 8ге чейин көчөт тигилет. Тамчылатып сугарылат. Каалаган дары-дармегиңди, азыгыңды бере аласың. Анан каалаган размерге жеткире алса болот да, 32-ни чыгара алса болот. Азыр мында заглушение деп коебуз. Кыргызчасы өсү 5 сантиметрге да жетпейт. Демек, бул стрессте турган көчөттү, жакшы суу ичпей калган. Анан арасында кээ бир курттар да чыгып калып атат. Демек, арасына дары кирбей калган, толук дарыланбай калган кээ бир жерлеринде. Эгерде Европада $1 баасы арзан болсо килостун, ошол бак терилбейт. Анткени эмгек күчү кымбат болгон үчүн ал жакта терилбей калып кетет. Бизде азыр ага караганда арзаныраак. Бүгүн ушул күндө бирок сезон жүрүп атканга байланыштуу 2000-2,5 миңге чейин бир адам иштеп жатат. Бир күн кечке чейин саат 9-дан 6-га чейин 2,5 миң сомго иштейт. Демек, мына ушундай бир орто жаштагы дарактан 40-50 килограмм терсеңиз, бир $120-150 чейин болот экен. Ошондо $20-30 ишчилерге берүүгө туура келет. Демек, бизде иш күчү арзан болгондо бул классик бактар азырынча актайт. Барып биз дагы Европадагыдай жумушчу күч кымбат боло баштайт. Ошол учурда ушундай бактар актабай калышы мүмкүн. Биринчиден, гектарга аянт аз көчөт батат, гектарга 100-150 эле көчөт батып калат. Андан сырткары бардыгы бирдей болбойт, арасында курт болот, оору көп болушу мүмкүн, коз карын оорулары болушу мүмкүн. Себеби дарылаганга, агротехниканы жүргүзгөнгө бир аз кыйыныраак болот. Бак бирдей чоңойбойт, бирдей бышпайт, бирдей суу ичпейт. Терүүчү күч кыйналат, муларга окшоп отуруп алат, мынакей кичине эле чыгат дагы. Бир аз тергенден кийин чарчадым дейт дагы, анан кечке чейин ушул 1,5 челек терип коет, болду. Ушундай иш чап келип алсаңыздар, анда силерге актабайт. Ушинтип кечке чейин дем алып, убакыт өткөрөт, болду. Ошондой туугандар. Эгерде сиздер бак кыла турган болсоңуздар, демек интенсивдүү келечектеги бакта аракет кыла беришибиз керек. Бардыгы оңой башкарылат, оңой кесилет, оңой буталат, териш оңой, түшүм көп дегендей. Бүгүн ашардабыз. Ошентип атамдын киласын терип берип атабыз. Сиздер менен Багыстыр Кыргызстан каналы болуп, тынч аман болуңуздар туугандар.